Türk Tarih Kurumu Başkanı Sayın Yüksek Özge. Türk dünyasını izildigen tarihçi Limpozdor işçarada mamleketten жаралыш тарихын тамай изилдесек деген ой пикир сунуштарын айтып, кеңири тажрыйба алмашты. Для нас очень важно, чтобы Биздин мамлекеттерибиздин тарыхын, тамырын жакшылап изилдеп чыгуу баарыбыз үчүн азыр чоң милдет болуп турат. Мындай конгресс ушул жаатта баарлашууга кеңири мүмкүнчүлүк түзгөн аянтча болуп берди. Келечекте тарыхчы, этнограф, археолог, маданият изилдөөчү адистердин башын бириктирип, уюшкандык менен бирдиктүү, орток тарыхыбызды сапаттуу изилдеп чыксак деген oyumuz var. Öncelikle seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. Мындай конгресс биздин мыкты окумуштууларыбыздын башын бириктирип, бирдиктүү тарыхыбызды сапаттуу кылып жазса деген маселе маанилүү болуп турат. Албетте үмүтүбүз чоң. Бирдиктүү кадам таштасак, сөзсүз майнап чыгат деп ойлойм. Конгрессте байыркы доордон азыркы заманбап учурга чейинки маалыматтарды хронологиялык түрдө камтыган түрк мамлекеттеринин тарыхына тиешелүү маселелер каралды. Кытай тарыхчылары менен иштешип жүргөн мезгилде Кытайдын белгилүү тарыхчысы Ю Тайшан 3000 жыл мурда эле кыргыздардын кадимгидей ушундай бир ынтымакта жашагандыгын, кубаттуу эл экендигин, анын өзүнүн башчысы бар экендигин, аймагы бар экендигин жазып атпайбы? Бул деген кыргыз мамлекеттүүлүгү 3000 жыл мурда эле алгачкы белгилери кадимгидей мамлекет катары жашагандыгын ачык айтсак болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө түрк каганаттарынын тарыхын талкуулаган мезгилде биз ушу байыркы кыргыз тарыхынын ордун дагы өзгөчө белгилейбиз. Буга чейин деле жазылган, бирок бүгүнкү күндө жаңы табылган маалыматтардын негизинде дагы жаңыланып, дагы тереңдетилип, кайрадан иштелип чыгып атат. Президенттин куттуктоосунда айтылды. Махмуд Кашкаринин картасында Ысык көл дүйнөнүн борбору. Ал эми башка тарыхчыларда, мисалы Абылгази Бахадурхандын эмгектеринде Ысык көл бул түрк элдери байырлап түрк элдери өнүп чыккан жер, түрк атанын эң түпкү мекени деп айтылат. Ошол себептен Ысык көлдүн жээгинде өткөрүлүп жатышы биринчи конгресси биз үчүн чоң символикалык мааниге ээ. Конгресстеги негизги ой келечек муундар окуй турган тарых башка бирөөлөр эмес, өзүбүздүн окумуштуулар жазган чыныгы, сапаттуу эмгек болсо деп жатышат. Биздин тарыхта эмне бар? Биздин тарыхта батыштын жана чыгыштын тааныбай туруп жазып кеткен бир 2000 жылдын ар жак бери жагындагы жазып кеткен маалыматтар бар. Байыркы маалыматтарды азыркы дүйнөдөгү чыгып аткан маалыматтардын баарын бириктирип, өзү кыргыз мамлекети кандай болгон, кандай башкарылган, кыргыздар кантип курган, булардын баардыгы эртеңки жана бүгүнкү Кыргызстан үчүн сабак болуш керек. Тарыхтан сабак алсак, биз эртеңки мамлекетибиз бекем болот. Белгилүү окумуштуу эксперттер өздөрү изилдеген илимий темалар боюнча баяндама жасагандан кийин конгресстин жыйынтыгы менен түрк мамлекеттүүлүгүнүн тарыхын изилдөөнүн негизги багыттары боюнча бир катар маанилүү чечимдер макулдашылып, жыйынтыктоочу резолюция кабыл алынды. Тариел Чуңгулов, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.